Okuy ele okuy, tышкы карызыбыз экесе өсүп кетти. Ма десе 10 эсе өсүп кетсин. Бирок ал тышкы карыздар ар бири өзүнүн долбооруна жумшалып, кайра 10 жылдан кийинби, 15 жылдан кийинби төлөгөнү келгенде ар бир долбоор өзү төлөп коет. Азыр биз жана сырткы карыздарды, 5 миллиард сырткы карызды баарыбыздын чөнтөгүбүздөн төлөп атабыз. Мурда каяка кеткени белгисиз ал акчалар. Энергетикага кеткенби, же үй салганга кеткенби, же жөн эле кеткен да китеп чыгардык, анан билимге жумшадык, анан баланча консультант келди, ал $1 миллион төлөп бердик, ага деп эле 10 миң болуп кеткен. Кумга сиңген суудай болуп кеткен ошонун баары. Мына азыр биз төлөп атабыз. Мындайын 20-30 жылдан кийин биздин келечек балдар антип төлөбөйт. Ар бир долбоор өзү төлөйт. Мына темир жол өзүн өзү төлөйт. Камбалата өзүн өзү төлөйт. Мына мусор чыгарган заводду көрдүңөр, мына. Бу дагы декабрда 10-15 күндө ишке беребиз мына. 30 жыл өрттөнүш жерде түтөп жаткансыңар мына. Азыр тескерисинче мусор жетпей калды аны неме кылганга. Өзү 1200 мощность. Булар бизде 800 тонна мусор чогултабыз Бишкек. Ал 1200'дü күйгүзөт. Ал жөн эле мусор күйгүзбөйт. Плюс еще 30 мегаватт электроэнергия берет. Мына 15 декабрдан баштап бизге бере баштайт. 1 декабрдан баштап энергия бере баштайт ошо мына. Бул технология. Анан ошо